11 каналында күндүн оршунду жаңылыктары, саламатсыздарбы? Кесиптештерим жана мен Назика Атамбекова алдыда сиздерге жергиликтүү жана эл аралык соңку маалыматтар менен тааныштырабыз. Алды менен программанын мазмуну тууралуу учкай маалымат. Ысык көлгө эс алганы келген орусиялык туристтерди тоногондор кармалды. Кызыгы кылмышкерлер мурунку күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү болуп чыкты. Манас аба майданына кетчү жолдун батыш тарабы дагы деле жабык бойдон турат. Ал арада өкмөт башчы жана транспорт министри аталган жолду оңдоп түзөө иштерине иши чыкпагандыктарын айтышты. Жана ошондой эле Тайванда жана Багдадта кош жардыруулар орун алып, АКШда болсо теги афроамерикалык жарандын полиция тарабынан атылып өлтүрүлүшү массалык толкундоолорду жаратты. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда которулбаңыздар. Алды менен Кыргызстан жаңылыктарынан ысык көлгө эс алганы келген орусиялык туристтерди тоногон топ Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалды. Азырынча кармалган кишилердин саны тек жайы тууралуу милиция расмий маалымат бере элек. Ошентсе да кылмышка шектүү делген 41 жана 47 жаштагы жарандар күч түзүмдөрүнө толук тиешеси бар болуп чыгууда. Буга чейин туристтик сезондо катталган бул тоноо фактысына өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков көңүлүн буруп, ишти соңуна чыгаруу милдетин ички иштер министрлигине койгон эле. Эске салсак, окуя 4-июлда Бишкек каттамында Токмок шаарына кире бериште болгон. Орусиянын Волгоград облусунан ысык көлгө санаторийлердин бирине майып баласын дарылоо максатында бараткан Дмитрий Ребровду өздөрүн милиция кызматкерлери деп тааныштырган белгисиз адамдар токтотуп, тоноп кетишкен. Кече жакында өлкөдөгү айрым жарандык активисттер орусиялык туристтин алдаткан акчаларын ордун толтуруп берүү боюнча акча жыйноо акциясын баштаган. 11 каналында жергиликтүү жаңылыктарды улайбыз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек Манас жолунун курулуш иштерине канааттанган жок. Өкмөт башчы бүгүн Манас аба майданына кетчү жолдун курулушу менен таанышып, иш сапатсыз эптеме ыкма менен курулуп жаткандыгын айтты. Жолду куруу боюнча милдеттеме алган Технотоп компаниясынын жетекчилиги иш аягына чыга электигин, пайдаланууга толук берилгенче бардык мүчүлүштүктөр оңдолорун ишендирип өттү. Айтымдарында Бишкек Манас аба майданынын жолу эгемендүүлүк күнүнө жакын бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Бүгүн ошондой эле Транспорт министрлиги да жолдун курулуш боюнча өз наразылыгын айтты. Эсиңиздерге сала кетели, Бишкек Манас аба майданы жолунун жалпы узундугу 29 чакырым, жолдун курулушуна мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Эми эл аралык темада кейиштүү факт, бирок дүйнөдө теракттар күн сайын орун алып калды. Багдадтагы мечиттеги болгон кезектеги жардыруудан 30 адам каза таап, дагы 52 киши жарадар болду. Жанкештин жардыруусунан кийин эле куралчан адамдар күмбөз мечитке кирип барып, сыйынууга келген адамдарга ок атышты. Орозо айынын бүтүшүн белгилеген келген бейкүнөө жарандардын өлүмү үчүн жоопкерчилигин алып, Ирактын ички иштер министри кызматынан чегинди. Эске салсак, бул Багдадтагы соңку бир апта ичиндеги экинчи жардыруу. Буга чейин теракттардан каза тапкандардын саны 250ден ашып, өлкөдөгү ири кол салуулардан болуп калды. Ал арада дүйнөдө дагы бир жардыруу болду. Ал Тайвандын борбору Таэдеги метродогу вагондо жасалма снаряд жарылып, 24 киши жарадар алды. Каза тапкандар тууралуу азырынча маалыматтар каттала элек. Далласта снайперлер 5 полициячыны атып, дагы 10 күч түзүм өкүлү жарадар болду. Бейшембиде полиция тарабынан теги афроамерикалык 2 жарандын өлтүрүлүшүнө карата нааразылык акциялары өттү. Алдын ала маалыматтар боюнча снайпердик винтовкалардан полициячылар атып өлтүрүлгөн. Кылмышка шектүү болгон 3 адам кармалып, бирок Далласта дагы деле операциялар уланып жатат. Учурда полициянын айткандарына баш ийбей куралы менен жашынып жүргөн бир катар адамдарды кармоо иштери жүрүүдө. Эске салсак, бир күн мурун Филанда Кастила аттуу Миннесота тургунуна полиция ок чыгарган учуру телефонго тартылып, бул толкундоолорго алып келген. Жаңылыктарды улантабыз, жакынкы мүнөттөрдө бул кабарлар менен тааныштырабыз. Кыргызстанда теңишчилер дин иштери боюнча комиссия аларды каттабай турган болсо, улуттар уюмуна даттанаарын айтып чыгышты. Ал эми дин иштерин көзөмөлдөгөн орган теңишчилер айыптоосу негизсиз экенин айтууда. Казакстанда катталган күйдүргү Өзбекстанды кооптонтууда. Бул себептүү өлкө ага чектеш мамлекеттерден жаныбар жана эт ташууга тыюу салды. Бишкекте бүгүн кымыз фестивалы өттү. Кыргызстандын кымызы башка көчмөн элдердин кымызынан эмне менен айырмаланат? Билгиңиз келсе, соңуна чейин биз менен болуңуз.
Кайрадан жергиликтүү темаларга Бишкекте бүгүн теңирчилер маалымат жыйын курушуп, президентке Дин комиссиясы төрагасы Орозбек Молдалиевдин үстүнөн кайрылышты. Арызданууга Дин комиссиясы теңирчиликтин дин катары каттабай жаткан себеп экени белгилүү болду. Айтымдарында бул талашта 4 жылдан ашык убакыт толуп, теңирчиликти дин катары каттоо боюнча сот чечимдери да чыккан жана ал чечимдер Дин комиссиясы тарабынан аткарылбай жатат. Акыркы арганы президенттен көргөн теңирчилер бүгүнкү кайрылуусун окуп да беришти. Ушул биздин пресс-конференциядан кийин туура түшүнсөңүздөр, ошону кайра баштап, бир жакшы чоң конференция уюштуралы дагы элге түшүндүрүп берелик. Мунун келечектүүлүгүн, мында эч бир бул теңирчиликтин эң чоң өзгөчөлүгү башка бирөөгө каршы үгүттөбөйт. Башка бирөөлөргө каршы согуш жарыялабайт. Бул эң мыкты окуу. Муну биз дүйнө тааным деп атабыз. Ал эми мунун бир жагы, мисалы, дин жагында болуп жатса, ошол дин жагын жакшылап каттап, башка кандай гана диндерди, жетеби жок диндердин баарысын каттап атат. Анан азыр болсо жогорку кеңеште ошол чокунуп отурушат, мисалы, ислам динин жактагандар. Бул деген конституцияга каршы келет да. Ал ажыратылган чындыгында. Ал эми биз аяка киргибиз келбейт. Мамлекетке кийлигишибиз келбейт. Бул ишеним, улуу ишенимге баргыбыз келет ата-бабабыздан, эң байыркы ата-бабабыздан, улуу ишенимине. Биз суранабыз. Ушуну кайра карап, бул маселени ушу президентибиз, менимче жетпей атат да кишиге, президентибиз кайра карап берет деген үмүттөбүз. Ошол эле убакта талаштын экинчи тарабы бул айыптоолор негизсиз экенин айтып жатат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жетекчиси Орозбек Молдалиев 11 каналында мындай комментарий берди. Теңирчилердин маселеси булар 2012-жылы бизди диний уюм деп каттагыла деп дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга кайрылган экен. Андан кийин документтери толук эмес десе, биз толуктап келип беребиз деп, ошол бойдон документтерин толуктап тапшырып. Анан кийин ага карабай буларды диний уюмбу, уюм эмеспи деп эксперттерге материалдарын берген экен дин иштери боюнча комиссия. Бул мен келгенге чейинки болгон окуяда. Алар болсо бул теңирчилик деген дин эмес деп жыйынтык чыгарып бериптир. Анан каттоодон өткөрбөй документтерин кайтарып бериптир. Кайтарып бердик документтерди дегенди биз сайтка ошол колун коюп алган материалын жарыялаганбыз. Акипреске чыккан, билесиздер. Ошого карабай анан кийин сот кайта каттоодон өтсүн деп, каттоодон өтпөй койгон боюнча чечим чыгаргандан кийин булар эч кандай документин тапшырбай эле бизди каттоодон өткөргүлө деп атат да. Эми коңшулар турмушундагы жаңылыктардан Өзбекстан өз аймагына күйдүргү илдеттин киришине каршы чаралар көрө баштады. Тактап айтсак, эми Өзбекстан өз аймагына бодо жана майда жантыктарды алып кирүүгө чектөө койду. Бул тууралуу өлкөнүн айыл чарба министрлиги чечим кылып, чек арада жашаган мал жантыктарды дезинфекциялоо жүрүүдө. Текшерүү өзгөчө казак-өзбек чек арасында күч болууда. Эске салсак, Кыргызстандын түштүк аймактары Өзбекстандын мамлекеттик чек аралары менен чектешет. Бишкек-Ош автожолуна кайрадан таш түшкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бул жолу Каракүл жана Таш көмүр шаарларынын ортосундагы Разанса сай аймагында түшкөн. Жыйынтыгында жолдо эки тараптан келе жаткан машинелерден тыгын пайда болуп, жол убактылуу буулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги түшкөн таштын көлөмүн аныктап жатат. Эми соңда маданий кабарлардан бүгүн Бишкекте улуттук суусундук кымызды даңазалаган фестиваль өттү. Эске салсак, кымыз фестивалы Борбордо быйыл экинчи ирет уюштурулуп жатат. Бул иш-чарага өлкөнүн булуң бурчунан кымыз өндүрүүчүлөрү чогулуп, өз эмгектерин эл сынына коюп даамсыздырышты. Майрамга кабарчыбыз Эркина Төлөн кызы күбө болуп келди. Учурда жарандардын басымдуу бөлүгү эс алуу үчүн ысык көлдө же жайлоолордо жүрүшөт. Ал эми андай эс алууга убактысы жоктор. Бүгүн Борбор калаада өткөн кымыз фестивалына катышууга мүмкүнчүлүк алышты. Фестиваль туурасында айта турган болсок, катышуучулар үчүн болуп көрбөгөндөй майрам уюштурулду. Коноктор улуттук суусундукту дегустация кылып жаткан маалда сахнада манасчы жана төкмө акындар алардын көңүлүн ачуу максатында өз өнөрлөрүн шаңдуу кылып аткарып жатышты. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз дагы иш-чаранын уюштуруучуларынын бирин сөзгө тарттык. Бүгүн бул жерде кымыз майрамы өтүп жатат. Кымыз майрамынын маани мазмуну бул биз ушундай иш-чаралар аркылуу кыргыздын дүйнөлүк аренадагы, дүйнөлүк цивилизациядагы ээлеген ордун аныктасак деген ой менен өткөрүп атабыз. Ата-бабалардан калган каада салтты сактап, өнүктүрүү боюнча иш-чаралардын бири. Океанда чалкыган Манас эпосун жараткан кыргыз элибиз дүйнөлүк коомчулукта ээлеген орду жогору болуш керек деген ойдомун.
Кымыстын сүйүүчүлөрү бул баалуу суусундукту базар жана дүкөндөрдөн сатып алып жатып, анын жасалма же болбосо нукура экенине баа бере алышпайт. Сатуучулар өз кезегинде айрым учурларда кымыска суу да кошуп ичүү адаттары бар. Качан кошулган суу кымыс менен аралашканда курамындагы ден соолукка пайдалуу витаминдердин баарын жоготуп салат. Мен Арын районунан келдим, Ирилсуу айылынан. Биз кичинекей чагынан эле кымыз менен чоңойгонбуз. Атабыз 35 жыл кымыз менен эмгектенген. Кымызды биз кандай жасалганын бүт билебиз. Көчөдө сатылган кымыз менен биздин айырмасы бар. Себеби бул ышталган, мындай көрсө эле битинен эле көрүнөт. Коюу ышталган, анан саргыч тартып. Ичип көрсө эле, ичип көргөн кишилерге билинет да, обычно буларда мына май болуп, үстү анан ышчыттан туруш керек кымыз. Жыл сайын жарандардын көпчүлүгү май айынын аягында саамал менен дарылануу үчүн жайлоого чыгышат. Алардын арасында албетте ар бир жылы жайлоого чыгууну адат кылып алгандар дагы бар. Өмүркан апа ар бир жылы ушул мезгилде тоого чыгып жаратылыштын кооздугу менен гана сыймыктанбастан кымыз жана саамал ичип ден соолугун чыңдайт. Оореки кымыз деген өзү адамдын ички органдарына, адамдын жашартууга, боор, ичеги, карын ооруларына абдан пайдалуу да. Себеби деген мен өзүм да көп ичип жүрөм. Көбүнчө май айларында барам, июндун айларында. Быйыл эми күн жаан болгонго жараша көпкө уланды, чөптөр жаш, гүлдөп атат, иче берсе боло берет. Геродот өзүнүн эмгектеринде кыргыздын кымызы тууралуу жазып кеткен. Ал бул табигаттан дары касиети бар, суусундукту ичип көрүп баа берген. Чындыгында эле кымыздын ден соолукка пайдасы тууралуу айта турган болсок, абдан эле көп. Алардын арасында кургагучукту дарылоо үчүн кымызды ичүү даба болуп эсептелет. Аны күнүнө 1-2 жолу, 1 же 2 чындан ашык эмес ичип туруу дарт менен күрөшүүдө натыйжалуу жыйынтык берет. Ушуну менен 11 каналы соңку жаңылыктарын жыйынтыктайт. Алда келе жаткан дем алыштарыңыздар көңүлдүү өтсүн. Биздин жаңылыктарды YouTube жана Facebook баракчаларынан көрүп аласыздар. Кайыр.